Жомоктун аты хан менен вазир. Бир кездерде хан өзүнүн вазирине ачуусу келип өлтүрмөкчү болот. Бирок кандай өлтүрүү жагын көпкө ойлонот. Бир күнү 3 каздын учуп баратканын көрүп, ушул 3 каздын тилин билип кел. Алар эмнеде учуп баратат? Эгерде тилин билип келбесең, башыңды алам дейт, каарданып. Макул деп вазир 3 каздын артынан чаап бара жатса, мунарада чыгып турган хандын кызы көрүп, вазирди чакырып, "Эмне чаап бара жатасың?" деп сурайт. Хан тетиги учуп бараткан 3 каздын тилин билип кел деп, билип келбесең башыңды алам дегенинен артынан чаап баратам. Алардын тилин билбесем хан өлтүрөт деп жооп берет. Вазирим, сен каздын тилин кантип билесиң? Сен эмес хан билбей жатса, андан көрө кайра барып ханга мындай де. Бир каз вазир жакшы, хан жакшы деп айтып бара жатса, экинчи каз катын жакшы, эр жакшы деп айтып ханга бар. Ушинтсең бир жооп айтаар ханың деп кыз вазирди кайра жолго салат. Вазир ханга келип кыз айткандай айтып берет. Жок, муну сен каздардан сураган жоксуң. Бул жооп менин гана тукумумдан чыкмак. Ким айтты? Айткын. Айтпасаң азыр башыңды алдырам дейт хан. Вазирдин айласы кетип капаланып, кайгырып эмне кылаарын биле албай, "2 күн уруксаат бериңиз ханым, айтып берейин" деп уруксаат алат да кайда бараарын билбей, кайсалаган вазир кайра баягы кызга келет. Хандын айтканын айтып, эмне кылыш керектигин сурайт. "Чынын айтыңыз, тагдыр башка салганын көрөсүз да" дейт кыз. Вазир 2 күндөн кийин ханга келип, "Сиздин кызыңыз айтты эле" деп ажалдан калат. Хан кызына каарданып, ага бирди көрсөтөйүн деп ойлоп үйүнө келип, бардык шаарларга кабар берет. "Жакшыңардан жаманыңар көп, келгиле" деп элине жар чакыртат. "Келбегениңерди жазалаймын" деп буйрук кылат. Элдин баары келип хандын алдынан чубап өтө берет. Элдер самсаалап өтүп жатканда бир келесо сары таз "Барсамбы же барбасамбы" деп бир убакта зөөкүрлөнүп хандын алдына келип калат. Хан аны чакыртып алып, кызын ошол тазга бермек болот. Хандын кызы атасы элди чакыртып жатканда эле аны бир жаманга берерин билип, күйөөсүнө өзүнө 2 сыйрадан кийим тиктиртип, ички бетине алтындан шыктап салат. Элдин аягы өтүп бүткөн соң хан кызын чакыртып, "Кызым, сени ушул тазга арнадым. Ушуну менен оокат кыл" дейт. "Макул атеке, сиздин айтканыңызды мен орундайын. Менин бир суроомду да сиз аткарыңыз" деп суранат. "Айт сурооңду, мен аны аткарам" дейт хан. "Мен уруксаат бермейинче ушул шаардын жарыгы түн ичинде жагылбасын. Күүгүм кире электе элиңиз жатсын. Сиз да ошентиңиз." Атасы кыздын суроосуна көнөт. Кыз болсо баягы тазды ээрчитип, камыштуу саздын жээгине алып барат. Ал жерге алтындан үй салдырат. Экөө ошол жерде оокат кылып калат. Кыз таздын башын жууп тазалап, даарылап жатып айыктырат. Ат сатып кел деп бир күнү колуна акча берип базарга жиберет. Базардан бир семиз ат сатып алып, таз кечинде үйүнө келет. "Бул атты эмне үчүн сатып алдың?" деп сурайт кыз. "Семиз экен, анын үстүнө отун суу тартканга жарайт" дейт. Кыз ал атты үйүнө калтырып, эртеси да ат сатып алыш үчүн күйөөсү экөө базарга баратса, бир отун арткан боз ат баткакка тыгылып ээси чыгара албай жатканын көрүп, кыз жанына барып, "Ушул атыңды сатпайсыңбы бизге?" деп сурайт. "Сатам, сатам" деп боз аттын ээси сүйүнүп кетет. Кыз атты сатып алат. Семиз аттын ордуна кыйган ат аласың деп жолду карата күйөөсү урушуп келет. Аялы унчукпай жүрүп отуруп үйүнө келгенде, кийин атты жууп тазалап, анан бага баштайт. Бир түнү Кызыр алейхисалам акылбак үчөө канга учурашалы деп келе жатса, шаарда жылт эткен от, былк эткен киши жок. Үчөө таң калышып кобурашып келе жатышканын таздын аялы үйдө жатып угат. Бир убакта баягы үчөө тигилердин үйүнө гана от жанып турганын көрүп, "Бул кандай адам? Элдин баары уктап жатса, бул от жагып отурат. Бул соо адам эмес, ырыстуу адам экен" деп баягылар кайрылат. "Бул үйдө ким бар? Адам болсо бери чыксын" дешет. "Бул үйдө ким болсун? Киши бар. Керек болсо өзүңөр аттан түшүп киргиле" дейт кыз. "Мен Кызырмын. Батамды берем. Бери чык" дейт Кызыр. "Чыкпайм. Керек болсо өзүң келип бата бер" дейт кыз. "Мен акылмын. Бери чык. Акылың жок болсо акыл берем" дейт. Кыз ага да жогоркудай жообун берет. Андан кийин бак айтат.
Мен бакмын. Багың жок болсо бак берем. Бери чык дейт. Үчөөңөргө тең мен керек болсом өзүңөр келгиле. Мен өзүм бара албаймын дейт кыз. Бул кандай адам? Буга үчөөбүздүн тең керегибиз жок экен дешип, берки үчөө таң калышат да, жок, муну көрөлүчү деп үчөө тең аттан түшүп үйгө киришет. Кыз үчөөөнө карап туруп анан акылга айтат. Сен акыл болсоң, таң атканча менин күйөөм менен жатчы дейт. Макул деп акыл таң атканча күйөөсү менен кучакташып жатып таңга жуук үчөө тең кайра кетишет. Эртең менен жигит турса, кадимкидей акыл кирип калыптыр. Кыз бир күнү күйөөсүнө: "Эми мен сага бир сөз айтам. Сен ошону аткаргын" дейт. Күйөөсү макул болот. Баягы боз ат тулпар болчу. Кыз аны тааптап отуруп табына келтирген. Күйөөсүнө тулпарды мингизип, сагызганды барып чапчы дейт. Жигит сагызган канатын бир сапар ирмегенде чабат. Экинчи күнү сагызган эңкейе бергенде чабат. Үчүнчү сапар барып чапканда былк эткенде чаап салат. Ушуну көргөндө кыз күйөөсүнө айтат: "Хандын бир алтын кийиги бар. Ал жылына бир маал келет. Жыл сайын кууп кармай албайт. Сен ошого баргын да кармап берип дос болуп кел. Бара жатканыңда алтын кийикти кууп келаткан ханга учурайсың. Хан сага алтын кийикти куугун деп кыйкырат. Сен анда болбогун. Андан кийин 40 жигит учурайт. Ошолордун эң акыркысын күтүп туруп, артта дагы киши барбы деп сура. Жок дегенден кийин гана тулпарыңдын оозун кое берип отуруп, баарынан өтөсүң. Анан ханга жетесиң. Ага кайрылып, кийигиңди кармап берсем дос болосуңбу дегин. Аны дос болом деп 3 жолу айттырып колунан кармап туруп, кол алышта андан кийин чуу коюп отуруп кийикке жетесиң. Кармаганыңдан кийин кийикти ээрдин кашына артып алып, шаарды аралап чаап жүрө бер. Хан сендин досум соогат деп чаап келет. Жолду ката уун чыкпастан шаарды аралап отуруп үйүнө алып барып байлап кой. Хан үйүнө келгенде, эгер сени жакшы көрсө, тактысынын жанындагы бөлмөгө, жаман көрсө, үйүнүн жанындагы үйгө киргизет. Ал сөзгө келип, дүйнөмдүн баарын берейин, ошого ыраазы бол дейт. Сен унчукпай отура берип тамак ичилип бүткөндө, ханым, экөөбүз дос бололу, мага дүйнөнүн кереги жок деп кош айтышып үйгө келе бергин деп хандын кызы. Алтын кийиктин келер кезин болжоп, хан 40 жигити менен аң уулап, кийиктин жолун тосуп чыгат. Кыз аны билип, күйөөсүн тулпарга мингизип, колуна укурук берип жөнөтөт. Жигит жүрүп отуруп, ханга барып, кыздын кулагына куйгандардын баарын аткарып үйүнө келет. Жигит кийикти өңөрүп чаап келе жатса, хан досум соогат деп сураса, тоотпой баратканын көргөн эл таң калышат. Мына ушул күндүн эртеси кыз атасына келип түнкүсүн чырак жактырууга уруксат кылат. Жигит боз тулпарын алчаңдатып күнүгө базарга келет. Ага элдин баары таң калышып кейиси бата беришет. Баягында ушул жигит алтын кийикти кармап келди эле. Ошондон баштап хан түнкүсүн чырак жандырууга уруксат кылды деп билгени жигитке алкыш айтышып, бир далай жыл чырак көрбөгөн эл ага ыраазы. Кыз болсо күйөөсүн күнүгө кандыкына жиберип, аныкында конок болуп кайтып турат. Кыз бир күнү күйөөсүнө: "Мен сиздин үйдөн даам таттым. Сиз деле бир күнү биздикинен даам сызып кетиңиз деп ханды чакыртып кел" деди. Күйөөсү макул болуп, бир күнү хандын үйүнө чакырып келет. Хандын төркү бөлмөсүнө киргизип, кыз өзү тамак бышыра берет. Хан тамак ичип отуруп, ушуну катынын көрсөм деп ойлоп, "Досум, катыныңды чакырчы" деп жигитке айтат. "Азыр келет" деген жигит отура берет. "Качан келет" деген хан шаштыра берет. Тамак желип бүткөндө жигит аялын хандын үстүнө ээрчитип киргенде, хан кызын көрүп бакырып, кызы да ыйлап кучакташып көрүшөт. Хан кызынын мыктылыгына баа берип, өзү жөнөкөй киши болуп жатып калат. Мына ушундан улам катын жакшы, эр жакшы деген лакап тарап кеткен экен.